Машаякчылар бири-бирин бир тууганбыз дешет да. Анан ушул бир туугандыкты биз кандай түшүнөбүз? Кудай сөзүндө бир аят окуп берейин. Жаккан жылдын жакшы кабарда 1-бөлүм 12-аятта мындай дейт. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Демек, ким Исаны кабыл алса, ага ишенсе, Кудайдын баласы кыз болуп калат экен. Эгерде мен Кудайдын баласы болуп калган болсом, кимди бирөө дагы алда ишенип калды, Кудайдын баласы болуп калса, анда экөөбүз эмне болуп калабыз? Бир тууган. Бир тууган болуп калабыз да. Демек, ошону түшүнсөк болот. Биздин атабыз бир, ошто бир тууганбыз. Ким күнөөсүнө кечирим албаса, ал Кудайды ата дей албайт. Ошол себептен анчалык бир тууганмын деп айтуу кыйын да андай адамдар.